Садыр Жапаров министрлер кабинетин отставкага кетирди. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин кызматтан кетүүсү жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыкка ылайык министрлер кабинетинин азыркы курамы отставкага кетти. Министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн кызмат ордун ээлеген адамдар министрлер кабинетинин жаңы курамы түзүлгөнгө чейин өз милдеттерин аткарууну улантышат. Министрлер кабинетинин президент сунуштаган жаңы курамы. Президент Садыр Жапаров тарабынан сунушталган министрлер кабинетинин курамы тууралуу алгачкы маалыматтар белгилүү болду. Министрлер кабинетинин төрагасы кызматына талапкер Акылбек Жапаров. Жаңы курам. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошев. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Азиз Алиев. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, Ички иштер министри Улан Ниязбеков, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов, Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев, Билим берүү жана илим министри Болотбек Купешев, Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбеков, Коргоо министри Бактыбек Бекболотов. Мурункулардын катасын кайталабайм. Президент министрлер кабинетинин төрагалыгына Жапаровду сунуштаган себебин айтты. Президент Садыр Жапаров өзүнүн соц тармактагы баракчасы аркылуу министрлер кабинети жөнүндө мыйзам боюнча үн катты. Ал министрлер кабинетинин төрагалыгына Акылбек Жапаровду сунуштаганын да кошумчалады. Ошондой эле Акылбек Жапаровдун бул кызматка келгенден кийин берген убадасын аткарарын айтты. Урматтуу кыргызстандыктар, мен көптөн бери жогорку кеңеште талкууланып келе жаткан министрлер кабинети жөнүндө мыйзамга кечээ кол койдум. Ал күчүнө кирди. Убакытты создук турбай дароо эле министрлер кабинетинин жаңы курамына талапкерлерди баш мыйзамга ылайык жогорку кеңешке макулдашууга жөнөттүм. Айрым министрлерге жаңы кишилер сунушталды. Февраль айынан бери ким кандай иштеп жатканын баамдап келе жатам. Эми мындан ары туруктуу, стабилдүү өкмөт иштеп баштайт. Өкмөт башчысы алмашат. Ага Акылбек Жапаровду сунуштадым. Эмне себептен алмаштырды деген суроолор жаралат. Ар бир мамлекеттин эң негизги көйгөйү казынаны толтуруу. Казына көбөйсө, элдин жашоосу жакшырат, пенсия жөлөк пулдар, эмгек акылар көтөрүлөт, инфраструктура жана башка тармактар жакшырат. Мына ошондо гана күчтүү мамлекет боло алабыз. Биз Акылбек Жапаров менен макулдашып келиштик. Быйыл казынаны 280 миллиард сом менен жапсам, эмдиги жылы 400 миллиард сомго жакындатам деп сөз берди. Эгер ага жеткире албаса, анда чара көрөм. Ошондуктан ал кишини азырынча сындабай, өкмөт башына коюп, убакыт берели. Анын мурдагы ишмердиги кандай болгонуна баа берип, ичкен жеген деп сындап жаткан жарандарыбызга айтарым. Менин убагымда анын ар бир баскан турган кадамы, кыймыл аракети толук жеке көзөмөлүмдө болот. Анын иштерин текшерип турганга күчүм да, убактым да жетет. Эң негизгиси өзүм таза болсом, баары таза болот. Өзүм казынага кол салсам, анда баары ага кол сала башташат. Мен мурункулардын катасын кайталабаймын. Менин көзөмөлүмдүн астында кумтөр маселесин бүтүрдү. Быйылкы бюджетти турукташтырды. Казынага 24 миллиард сом кошумча акча түштү. Жетим жесирлердин жөлөк пулдарын 100%га чейин көтөрүп жатабыз. Ошондой эле туруктуулук фонду түзүлүп жатат жана башка бир дала иштерди аягына чыгарды. Алдыда дагы бир топ иштер бар. Ошол үчүн убакыт берели. Ал эми Улукбек Асамеденович да жаман иштеген жок. Жакшы иштеди, жаш кадр. Оор мезгилде кыйынчылыктарды бирге басып өттүк. Тажрыйба топтоду. Анын келечеги алдыда деп жазды ал.